Бишкекте бюджеттер аралык мамилелерди реформалоо маселелери талкууланды. Финансы министрлигинин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн, жогорку кеңештин депутаттарынын жана эксперттердин катышуусунда өткөн тегерек столдун алкагында трансформациялоонун жыйынтыктары жана бюджеттер аралык мамилелерди жакшыртуунун мындан аркы баскычтары каралды. Ошондой эле кирешени республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин ортосунда бөлүштүрүү, эл аралык тажрыйбаны колдонуу маселелери көтөрүлдү. Каржы министрлиги 3 тепкичтүү бюджеттин жаңы үлгүсүн сунуштады. Каржы министрлиги менен биргеликте ошону талкуу жүргүзөлү деп атабыз. Анткени министрлер кабинетине киргенге чейин дагы бир сыйра сүйлөшүп, анан балким сунуштар, пикирлер болсо аларды да эске алып дегендей ушундай талкуу уюштуруп атабыз да. Министрлик менен чогуу биргеликте ушул уюштуруп атабыз. Азыркы учурда ошол райондук бюджеттин кайсыл модели менен сунушталат. Райондук бюджет ошол ортодо эки деңгээлдүү бюджеттин ортодо бир промежуточный звено катары болуп кирет. Ошого байланыштуу кандай киреше булактардан турат, кандай чыгаша милдеттемелер менен ыйгарылат, ошолордун баардыгын бир анализдин негизинде жыйынтыкка келип, анан сунушталат.